Braziliyanın erkinligi üçün kurashgan inson. Zumbi. Tushuntirma: Zumbi. Zombi degan so'z ушул адамдын ысымынан kelip чыккан. Бул улуу мусулман баатырын батыш бүт дүйнөгө жаман адам катары көрсөтүп, мээлерине сиңдирип койгон. Анткени Португал баскынчылары зомбини өлтүргөндөн кийин башын кесип алышып, кулак-мурдун кескилеп, түрү суук кылып, элдердин баары көрүүсү үчүн Бразилиянын бир штатынын борбордук аянтына таштап коюшкан. Ошондон тарта түрү суук адамды көргөндөр зомби дей башташкан. Ал чынында келбеттүү мусулман баатыры болгон. Бул улуу мусулман баатыры ислам үммөтүндөгү башка улуу инсандардай эле тарых бурмалоочулардын курмандыгы болгон. Түшүндүрмөнүн аягы. Бразилияда ислам өлкөсүн тургузган улуу мусулман баатыры тууралуу сөз кылаардан мурда кадырман окурмандын уруксаты менен бул баатырыбыз Бразилияда пайда болоордон мурда эмне болгондугу түшүнүктүү болуусу үчүн кээ бир тарыхый маалыматтарды айтып өтөлү. Европалык христиандар Түндүк жана Түштүк Америкага киргенден кийин жаңы жерлерди төмөнкү шекилде бөлүп алышкан. Түндүк Америка Англия, Франция жана Испаниянын колуна өткөн. Ал эми Түштүк Америкадагы жери кенен жана байлыгы мол болгон Бразилияны Португалия алып, калган өлкөлөрүн Испания ээлеген. Португалдар Бразилияны ок жана кылыч менен басып алган. Колумбдан бир канча жылдар мурда Малинин падышасы Абу-Бакырдын доорунда көчүп барган африкалык мусулмандарды жана индеистерди массалык түрдө өлтүрүшкөн. Бул бай өлкөнү талаптанып, байлыгын Португалияга алып кетүүгө көптөгөн жумушчу күч талап кылынгандыктан португалдыктар Батыш Африканын жээгиндеги ислам өлкөлөрүнө түн жамына кол салышып, тынч жаткан элди мал сыяктуу туткундап, кемелердин түрмөлөрүнө отургузуп, Бразилияга алып барышкан. Мусулман туткундары Бразилияга биринчи ирет 1538-жылы алып барылган. Андан кийин Бразилияга 40 жыл аралыгында элинин саны 57 миңден ашпаган өлкөдөн 14 миң алсыз мусулманды алып чыгып кетишкен. Кийинки жылдарда португалдыктар Ангола өлкөсүнүн өзүнөн эле кара терилүү мусулмандардан 642 миң адам алып барган. Африкадан туткундалып, Бразилияга мажбур түрдө алып келинген адамдардын көпчүлүгү Африкадагы ислам дини аябай өнүккөн өлкөлөрдөн экени азыркы күндө да Бразилиянын тарыхый музейлеринде сакталып турат. Аларды Бразилияга алып барып кул катары иштеткени аз келгенсип, христиандыкты кабыл кылууларына мажбурлашкан. Бул зулумдукка чыдай албаган африкалык мусулмандар көтөрүлүш чыгарышканда португалдыктар аларды басып, калган мусулмандарга ок жана кылыч менен христиан динин кабыл кылдырышкан. Бирок туткундардын арасында Африка мусулмандарынан Хаус уруусу ислам динин бекем карманып, сабырдуулук жана туруктуулук менен башкаларды да ислам динине үгүттөп, кээ бирлеринин ислам динине кирип калуусуна да себеп болушкан. Колчулукка алып келинген бул африкалык мусулмандар Бразилиянын Баия штатында мамлекет сыяктуу эгемен ислам коомун түптөшөт. Бул коом Пальмарес деп аталган. Ал коопсуздугу каралган бир нече шаарларды өзүнө камтып, 30 миңдей эли болгон. Анын тартиптештирилген саясаты Батыш Африкадагы ислам өлкөлөрүнүн саясатына окшош болгон. Пальмарестин мыйзамы шарият мыйзамы жана өздөрүнүн кээ бир үрп-адаттарынан турган. Алардын мыйзамында граждандык жана кылмыштык мыйзамдар кабыл алынып, зына, никесиз кошулуу, оорулук жана коомду таштап кеткендерге өлүм жазасы каралган. Ошондой эле мамлекеттик салыктардын жыйналуусу да милдеттендирилген. Коргонуу үчүн аскер түптөшкөн. Бул эл аралык укуктарда мамлекеттин белгилеринин бири. Кол салууларды байкап туруу үчүн бийик мунараларды тургузушкан. Элинин өңүтүшүнө карабастан, ар бирине эркиндикти кепилдик кылган беренеси бул чакан Бразилия Ислам Республикасынын конституциясындагы негизги берене болуп эсептелген. Бул Бразилия Пальмарес Республикасы индеистерди жана актардын кедейлерин адилеттүү мыйзамы менен өзүнө тарткан. Мына ушул Ислам Республикасында
1655-жылы Зумби дус Пальмарис аттуу бала төрөлөт. Анын бир тууган абасы Ислам Республикасын башкарып турган. Абасынын өлүмүнөн кийин өзү бийликке келип, өлкөнү адилет башкарууну уланткан. Ал учурда Голландия Бразилияга басып кирип, Пальмаристин айланасындагы шаарларды каратып алган эле. Ошондо португалдык жана голланддык христиан аскерлери Бразилияга элик кылууда бири-бири менен согуша башташкан. Бир эле мезгилде алар жаш ислам өлкөсүнө да кол салышкан. Голланддыктар Пальмариске 20дан ашуун ирет кол салган. Бирок бразилиялык мусулмандар алардын кол салууларына бекем каршы туруп, жыйынтыгында голланддыктарды Бразилиядан кууп чыгышкан. Андан соң мусулмандарга кол салууну Португалия улантат. Португалдыктар 1670, 1677 жана 1682 жылдары мусулмандарга каршы согушууга бир канча ирет аскер жиберет. Португалия жалпысынан 15 жолу кол салган, бирок баары ийгиликсиз болгон. Зумби жаш өлкөсүн португалдык баскынчылардан ийгиликтүү коргоп кала алган. Анын аскери баскынчыларды биринин артынан бирин жеңип отуруп, ислам өлкөсүнүн жерин кеңейткенге да жетишкен. Алардын кол салууларынын себеби менен мусулмандар Баия штатында 20дан ашуун аймакты ээлеп алган. Бразилия ислам өлкөсү португалдык баскынчылар менен 50 жыл кармашкан. Ошондо Португалия императору бул мусулман өлкөсүн жок кылууга жеке өзү киришип, 1695-жылы Бразилиядагы мусулманды курчоого алуу үчүн эң акыркы жана жаңы куралдар менен куралданган аскер деңиз флотун жиберет. Португалдыктар жерди өрттөө жана калкты ач калтыруу ыкмасын колдонушкан. Мусулмандар эли жерин жана динин коргоодо эрдик менен каршылык көрсөтүшкөн. Зумби душмандарга каршы согушта аскерин жеке өзү башкарып, Пальмаристин борбору Макакодогу мусулман жай тургундарын коргоо учурундагы салгылашууда жан берген. Португалдыктар артиллериялык аткылоонун натыйжасында Макакону да басып алышат. Узак убакытка созулган курчоодон соң бул эркин өлкөнү ачарчылык каптайт. Бул аскердик жүрүш португалдыктардын тарыхында шерменделүү каратак катары кала берет. Португалдыктардын андан кийинки массалык түрдө өлтүрүп, мусулмандарга кыргын салганын бразилиялык жазуучу Эуклидис да Кунья Сертаны или Восстание в дальних районах деген китебинде чагылдырган. Азыркы учурда бразилиялыктардын көпчүлүгү бул улуу мусулман баатыр Зумбини өздөрүнүн тарыхый улуу баатыры катары эсептешет. Ал эми анын португалдык баскынчыларга каршы күрөшүндөгү эрдигин балдарына дем рух берүү үчүн айтып келишет. Бул улуу мусулман баатырынын урматына анын ысымын Атлантика океанынын жээгинде жайгашкан Масейо шаарынын аэропортуна ыйгарышкан. Африкалык мусулмандар өздөрүн мыкты жаратман катары көрсөтө алышкан. Биз аларды Бразилияга кирген адамдардын эң татыктуусу деп айтсак да болот. Жазуучу Жилберто Фрере. Ислам баатыры Зумби крестүүлөр менен жер шарынын батыш тарабынын эң четки бөлүгүндө согушкан болсо, башка бир мусулман баатыры алар менен чыгыштын бир четки бөлүгү болгон Филиппинде салгылашкан. Ал крестүүлөрдүн кемелерин талкалап, алардын кол башчысы португалдык кылмышкер Фернандо Магелланды өз колу менен өлтүргөн. Бул улуу баатырдын эрдигин түбөлүккө сактап калуу үчүн Филиппин полициясы анын портретин өздөрүнүн символу катары колдонушат. Бул улуу мусулман баатыры ким болгон? Кезектеги каарман Филиппиндин мусулман баатыры Лапу-Лапу. Чынында дин Аллахка гана таандык. Биз мусулмандар сыйынып жаткан Кудай, ал өңү түсүнө карабай, жалпы адамзаттын Кудайы. Лапу-Лапунун Магелланга жазган катынан. Бала кезимде Магелланды биринчи ачкан. Окуу китептеринин айтуусу боюнча португалдык бир адамдын икаясы жазылган тарых китебин окуганым эсимде. Ал кемесине отуруп, даамдуу татымалдарды алып келүү үчүн Индияга бет алат. Ал сүзүп отуруп, Түштүк Америка менен оттуу жерди, бул жер кийин анын аты менен аталып калган, бөлүп турган кысыктан өтүп соңунда Тынч океанга барып калат.
Андан кийин аны Филиппин аралдарынын биринде кандайдыр бир киши жегич өлтүрүп, анын саякатына чекит коет. Ошол учурда мен бул тарыхтан аябай катуу таасирленгеним эсимде. Бирок мен бир канча жылдардан кийин тарых бурмалоочуларынын тузагына түшүп калганымды түшүндүм. Биздин мектептерде окутулган тарых китептеринде бул португалдык эр жүрөк изилдөөчүнүн Португалиядан куулган христиан диний кызматкери экени айтылган эмес. Ал өз жеринен куулгандан кийин Португалиянын элдешкис душманы болгон Испания падышасына кызмат кылган. Ошондой эле ал мыкаачылык менен кыйноо, инквизиция ишине да катышып, мусулмандардын канын төккөн. Ал крестүүлөргө бекем каршы турган марокколук баатырлар менен да салгылашкан. Кийин бул канкор крестүү 1519-жылы Азиядагы тынч жаткан мусулмандарга кол салып, чыгыштагы мусулмандарды христиандыкка өтүүгө мажбур кылууга Испан падышасы менен келишим түзөт. Ал Фернан Магеллан. Ал 1521-жылы кийинчерээк Филиппин деп аталып калган аралга кол салат. Бул христиан динчили тынч жаткан элди талап тоноп киргенде, анын жоокерлери аялдардын абийирине кол салышкан. Ошондой элдер бул баскынчылардын зомбулугуна чыдай албай, жөнөкөй жасалган куралдары менен каршы чыгышкан. Бүт даярдык менен барган испандар алардын каршылыгына карабастан үйлөрүн өрттөп баштаганда, ал жерде жашаган мусулманы да, мусулман эмеси да Лапу-Лапу деген мусулман падыша башкарган Мактан аралына качып барышат. Бул крестүүлөрдүн жырткыч дин кызматчысына Лапу-Лапудан башка бардык аралдардын буддист падышалары баш ийишкен. Ошондо Магеллан Испания жана Мароккодо көргөндөй өзгөчө бир адамга туш болгонун түшүнөт. Магеллан ага төмөндөгүдөй кат жиберет: мен Иисус Христостун ысымы менен сенин баш ийүүңдү талап кыламын, анткени биз цивилизациянын ээси болгон актар расасынанбыз. Ошондуктан биз бул жерге ээлик кылууда силерге караганда акыллуураакпыз. Мусулман баатыры Лапу-Лапу расисттиктин жийиркеничтүү жыты сиңген бул катты карап, Хадрамаут жана Омандан келген араб соодагерлеринин, андан мурдагы Кытайдан жана Суматрадан келген мусулмандардын тынч жол менен ислам динине чакырган каттарына салыштырып көргөн. Анткени филиппиндиктер 1380-жылы жогоруда айтылгандардын чакыруусунун негизинде өз ыктыярлары менен ислам динин кабыл кылышкан. Алар христиандардай болуп коркутуп үркүтүшкөн эмес. Ошондо Лапу-Лапу Филиппин аралдарында чоң көтөрүлүш жарыя кылып, христиан расисти Магелландын катына жооп жазат. Анын жазган жообу ислам тарыхчысы Махмуд Шакирдин «Ислам тарыхы» аттуу китебинде айтылган. Чынында дин Аллахка гана таандык. Биз мусулмандар сыйынып жаткан Кудай ал өңү түсүнө карабай жалпы адамзаттын Кудайы. Бул ислам баатыры ошол учурдагы дүйнөдөгү эң күчтүү аскерге каршы чыгуу үчүн жай тургундардан турган эң жөнөкөй жасалган куралдар менен куралданган кошуун түзөт. Эки тарап Филиппиндин Мактан аралында жолукканда, Филиппин мусулмандары «Аллаху акбар» дешип, аралды жаңырта кыйкырышат. Андан кийин салгылашууга Лапу-Лапу өзү да кошо кирип, коркок Магелланды курчап турган коргоочуларынын биринин артынан бирин кылычтап кирет. Салгылашуунун акырында Лапу-Лапу кылычын Магелланга карай бумеранг сыяктуу ыргытат. Кылыч айлана-айлана шуулдап барып Магелландын башын кыя чабат. Ошентип мусулмандар испан баскынчыларынын үстүнөн жеңишке жетишет. Лапу-Лапу башчыларынын өлүгүн таштап качкан крестүүлөрдү тыркыратып чачып салат. Кутулгандары артын карабай качып барышып, ээн калган кемелерге отурушуп, мусулман баатыры Лапу-Лапу аларга кандай күндү көрсөткөнүн падышаларына жеткирүү үчүн шашып жөнөшөт. Лапу-Лапу Магелландын денесин берүүдөн баш тартып, башкаларга да үлгү болуусу үчүн ошол жерге көмдүрүп койгон. Анын көмүлгөн жайы азыркы күнгө чейин белгилүү. Ал эми Лапу-Лапу Азиянын түштүк-чыгыш аралдарында элдик баатырга айланган. Оор жеңилүү ызасын тарткандан кийин Испания бул аралга эң күчтүү флот менен кайрадан келип, тарыхтын чекеси муздай турган кыргын салат.
Musulmандарды ок жана кылыч менен христиандыкка өткөрүшөт. Бирок бул нерсе оңой жол менен эмес, балким крестке кулчулук кылгандар миллиондогон мусулмандардын жанын алгандан кийин гана ишке ашкан. Андан кийин бул аралды ошол учурдагы испан падышасы Филипп экинчинин урматына Филиппиндер деп аташып, мусулмандардын ошол учурдагы борбору Амануллахты Манила деп өзгөртүшкөн. Филиппиндин азыркы борбору. Мына ушундай мыкаачылык менен Филиппинди Азиядагы жалгыз католик мамлекетине айландырышкан. Бул тарыхты билгенден кийин Филиппинден араб өлкөлөрүнө иш максаты менен келгендерге алардын түпкү теги мусулман экенин түшүндүрүүбүз зарыл. Аларды күч менен христиан динине өткөргөндөн кийин тынчтык дини болгон ислам дининин чыныгы жүзүн көрсөтүү үчүн аларга жумшак мамиле кылалы. Тилекке каршы, бир убактарда ислам өлкөсү болгон Филиппинден араб шаарларына келгендер жаман мамилеге туш болуп жатышат. Португалдыктардын Бразилиядагы кылмыштарын, испандардын Филиппин аралындагы зомбулуктарын билип алганыбыздан кийин, Англия менен Франциянын Түндүк Америкадагы кылмыштарын айтууга убакыт келди. Инсаният тарыхындагы эң ыплас жана жийиркенерлик тарыхы болгон кулчулук тарыхына көз чаптыралы. Бизге бул тарыхты каны менен жазып калтырган дагы бир улуу мусулман баатыры айтып бермекчи. Анын кол жазмалары азыркы күндө да Америка Кошмо Штаттарынын музейинде сакталып турат. Кезектеги каарман